алейкум достор. Кандай турасыздар? Бүгүн канчанчы число экен? Бүгүн деген 19 март экен. Орозо кармап жаткан мекендештердин орозосу кабыл болсун. Сиздерге жакшы угулабы, жаман угулабы амандашып коеюн деп чыгып жатам. Азыр биз Небраска деген штатында кетип баратабыз. Теннесси деген штатка жүк алып баратам. Бүгүн башта айланып калды. Бүгүн канчанчы күн болду экен? Бүгүн 2-нчи күн болуш керек. Мен көчө күнү понедельник күнү жүк алдым. Видео тартканга убакыт жок. Эртеден кечке тызылдап иштеп жүрөбүз. Өзүңүздөр билгендей мен стажер деп коет. Улан деген иним менен иштедим. 2 жума толук иштебей калдык. 1 жума толук иштедик. 2-нчи жумада 4 күн иштеп Чикагога барып, улан иним өз алдынча чыгып кетти. Бул жөнүндө дагы сөз кылам достор. Анан өз алдынча чыккандан кийин өткөн жуманын 5-нчи күнүндө мага 1-нчи жүктү беришти. Калифорния, Лос-Анджелести көздөй Amazon жүгүн беришти. Ал жүктү алып баргандан кийин байке кичине уктап алыңыз деп мен ашып кетсем бир 2 саат 3 саат уктадым. Андан кийин кайра 2-нчи жүктү беришти. Ал дагы Amazon жүгү. 2-нчи жүктү мен 1.97 почти $2 алдым. Анан Юта штатына Солт-Лейк-Сити деген шаарга беришти. Ал жүктү да апарып шуулдатып жеткиздим. Жеткизгенден кийин байке чарчадыңыз го дейт. Эртең алалы дейт. Понедельник күнү алалы дегенде мен дем алыш күнү кечинде айттым. Мен азыр уктап турайын. 3 саат 4 саат уктагандан кийин жүк бере бергиле десем, кайра жүктү алып беришти. Ютадан азыр ушул жүктү алып баратам. Бул деген Amazon эмес, көчө жүгү. Азыр көптөгөн мекендештерге кызык болуп атат болуш керек. Кыргызстанда жатсаңыздар дагы, Россияда болсоңуздар дагы трак жумушу кандай болуп атат Америкада? Жигиттер кандай иштеп жүрөт деп. Негизден алганда жумуш жок деп айтсам, жалганчы болуп калам. Жумуш бар. Жумуш болгон үчүн тынбай иштеп жүрөбүз. Бирок ошол жүктүн баасы көтөрүлүп кетсе абдан сонун болмок. Биз азыр күтүп жаткан убактыбыз. Жыл сайын январь, февраль бул мертвый сезон деп койчу. Өзүңүздөр билесиздер, мен эми 9 жылга жакындап калды тракта иштегениме. Жыл сайын эле ошондой болчу. Анан бери марттын ортосунда, аягында башталчу. Азыр көптөгөн жигиттер иштеп атат. Анан мен сиздерге айтып берейин кандай болду. Узун жолду кыскартайын достор. Дагы 13 саат айдашым керек. Ошон үчүн айдап бараткан учурда видео тартып, сиздер менен амандашып, бакылдашып, сиздерге каалоо тилек айтып, Америкага келем деп жаткан мекендештерге ар бир штатка барганда бата үйрөтөм. Мына Небраска штатынан дагы, Небраска бул я. Айова менен Вайомингдин ортосунда 80-нчи жолдом кайсы штат эле? Болуш керек да штатынан. Это не важно дегендей. Азыр мен сиздерге улан экөөбүз иштей баштагандан баштап ситуация кандай болду түшүндүрүп коеюн. Улан иним мага чалып калды. Алмаз байке, кандай турасыз? Мен сизге бир 2-3 жолу чалып, кеңешиңизди алгам. Бул Америка Кошмо Штатына 5 досум менен келгем. Мексика аркылуу келдик. Барыбыздын паспортубуз российский болчу. Келгенибизге бир 8 ай болуп калды. Бешөөбүз Мексикадан кирип, эми Россиянын жарандыгы барларга жеңил болот атпайбы Мексикадан. Мексикага келгенде Стамбулдан түз эле учуп келет да Мексикага. Ошентип келип, CBP-1'ды да аябай жакшы кармап калдык дейт. 3-4 күн деле кармап, анан бул жака Чикагога келип, ар
андай кыйынчылыктардан өтүп бир двухбедрумный квартира таап, анан ошо 5 дос бала кирип алыптыр. Правабызды алдык дейт, social security карточкабызды алдык, разрешение на работабызды алып, анан пикап тракта иштедик дейт. Мен эмне үчүн ар дайым айтам, достор, колдон келсе чоң тракка чыкканча пикап тракта, бокс тракта, ар кандай спринтерлерди айдап Американы кыдырыңыздар деп. Анан улан иним, медет иним экөө бүтүптүр трак мектебин. Дагы бир досу траковый мектепте азыр окуп жатат. Бирөөсү таксиде иштейт, бирөөсү дагы каякта иштейт деп атты. Ошондой 5 дос келип яка аракет кылып жатышат. Анан улам мага чалып калды, Алмаз байке, мен деген Вашингтондон барып, правамды алдым, СДЛ Сэм Экспресс компаниясына кирейин деген оюм абдан чоң болуп атат, жардам бериңиз деп. А мен сразу эле айттым, Сэм Экспресс компаниясына жаңы права алган балдарды киргизе албайбыз. Десек, жок байке, мен где-то 3,5 айча пикап трак айдап калдым дегенде мен сразу сүйлөшүп бул жактагы Мирлан иним менен анан макул алабыз деди. Мирлан иним айтты, эгерде сиз өзүңүз үйрөтүп келем десеңиз уланды, эми ал пикап трак башкача, трак башкача, чоң трак башкача, барып өзүңүзгө стажер кылып 2 жума үйрөтүп келем десеңиз, как раз өзүңүздүн да тракка отургузуп койсоңуз болот, жаңы алган. Анан макулдашып, улан инибиз келди. Келгенден кийин да булар драйвер лайсенс деп жана правасын эмеге берет да, иншуренске берет, страховка отуруш керек. Ал страховка отуруп бүткөндөн кийин драг тесттеп, наркотикке организм текшерет. Ошолордун бүт баарын өттү улан инибиз. Анан документтерин даярдап, ориентейшнди өтүп, анан договорлорун түзүп, Сэм Экспресс компаниясына жумушка кирди. Киргенден кийин улан экөөбүз чыгып кеттик. Жолго чыгып кеттик. Улан экөөбүздүкү кызык болду. Мен биринчи уланды айдатайынбы же өзүм эле айдайынбы дейм да. Ар бир айдоочу жаңы бала менен чыгарда коркунуч сезими болот. Жаңы бала жолдо кечинде айдап баратканда артында жаткан киши жакшы уктай албайт. Ошо сыяктуу сен айдайсыңбы же мен айдайынбы десем эле улан иним сразу эле мен айдайм Алмаз байке деп туруп эле отурду. Отуруп туруп эле шуулдатып айдап кетти. Ушунчалык таң калдым, кадимкидей эле мурда иштеп жүргөндөй эле шуулдатып айдап кетти. Индианага барып бош трейлер алдык. Ошону биз Аризона штатына жеткиздик го дейм. Жолдун көбүн улан айдап атты, чынын айткандачы. Анан баягы эс алуучу жайга киргенде, докко киргенде, Амазондун жүктөрүн алып эки трейлердин ортосуна тракты киргизгенде, трейлерди киргизгенде жаңы балдар кыйналат да. Улан такыр кыйналган жок. Шуулдатып келип эле тарс-тарс коюп атты. Анан баа бердим да, ошондо ойлоп калдым. Жигиттер, бекеринен айтып жүрчү эмес экенбиз. Пикап тракта иштеген жигиттер кийин чоң тракка барганда такыр кыйналышпайт экен да. Анан ошентип иштеп жүрүп, экинчи жүгүбүздү алдык. Аризонадан Нью-Мексикага апардык. Ал дагы көчөнүн жүгү, Амазон эмес. Бош трейлерди апарып, Нью-Мексикадан жүк салдырып алып, кайра Аризонага алып келдик. Холодильник машинасы болчу, ошол абдан жакшы төлөп берди. Ар бир майылга $3.60 төлөп берди го дейм. Анан кайра жүк чыгып калды. Ал жүктү алып алып биз каяка бардык? Биздики мындай болуп калды. Биз жүк алмакпыз. Суббота, воскресенье күнү жүк алалы десек, биздин диспетчерлер понедельник күнгө ошол Аризонадан Агая штатына $5,000 груз алып койду. Ал дагы жакшы груз болчу, ар бир майлы $2.60 болчу да. Ошондой жакшы бир груз алып койдур, анан биз алыска кете албай калдык. Диспетчерлер айтты, силер алыска кетип калсаңар, Аризонадан, Феникс деген шаардан тиги жүктү ала албай калабыз, анан ошо жакыныраак аралыкка бара турган кыска трип деп коет, ошолорду карайлы деп андайлар чыкпай калды. Анан айда жок.
улан экөөбүз эрмек кылып бир казак инибизге кезип калып, анан 2 күн ошол жакта эс алып, чогуу тамак ичип, душка түшүп, уктап, күч кубат топтоп Аризонада эс алып алдык. Анан деген жүктү алып Агая штатына алып келдик. Ошондо биз суббота, воскресенье иштеп калганда гроз деп коет, бир жумада канча төлөп берет жүктөргө. Ошол 10 миңден ашып кетмек. Биз 2 күн жатып калган үчүн жүгү жок. $8,400 улан экөөбүз груз ташыдык. Жүк ташыдык да. Груз десем да айтышат азыр кээ бир мекендештер. Сүйлөсөң жалаң кыргызча сүйлөчү деп. Мен ошол нерсеге такыр түшүнбөйм да. Баарыбыз эле кыргызча сүйлөйбүз, колдон келишинче. Бирок орусча да сүйлөш керек болуп калат да. Кээ бирөө кыргызча жакшы билбесе, орустарга кезигип калса, бул жакшы нерсе да. Өзүбүздүн эне тилди билебиз, бирок башка тилде да сүйлөш керек да. Орусча сүйлөшүбүз керек. Бул дагы керек нерсе. Англисче, французча, итальянча, испанча, канчалык көп тилде сүйлөсөң сонун да. Биздин мекендештер айта берет, орусча сүйлөп койсоң эле, кыргызча сүйлөбөйсүң, кыргызча сүйлөбөйсүң. Ал деген Кыргызстандан өмүрүндө чыгып көрбөгөн мекендештер ошентип айтат. Андай болбойт. Эне тилибизди билебиз. Эгер эне тилибизди билбесек, сен эне тилиңде сүйлөй албайсың десек, биз уялмакпыз. Өткөндө дагы бир карындашыма кезиги видео чыгарып койбодум беле. 10 жылдан бери трактамын деп. Ал карындашыма улан экөөбүз 3-4 күн мурун кезиккенде монтип жаркылдап бизге жакшынакай каалоо тилек айтып, тракта 10 жылдан бери иштеп атам Алмаз байке деп жакшы сүйлөшкөнбүз. Бир жерге груз алалы деп барсак, мен, улан, ошол карындашым менен дагы бир кыргыз жигит келип калып атпайбыз. Таң калганбыз. Үчөөбүз барып калыптырбыз. Төртөөбүз бир жерден кезип калганбыз. Ал күнү Амазонго барганда мен видео тартып, карындашыма интервью берип койбойсуңбу деп анча-мынча сүйлөшкөндө орусча сүйлөгөн, анан настроениясы жок болчу. Анткени түшүнүш керек да. Амазондун жүгүн алып, түйүнү менен айдап келген. Ана мен ошол видеону бүтүргөндө ал карындашым айтты, Алмаз байке, мен уктап турайын, Амазон пока иштебейт экен. 1 саат, 2 саат болобу? Анан Амазон иштегенде эшикте такылдатып, мени ойготуп коесузбу? Уйкум абдан келип атат. Түнү бою айдадым дегенде мен түшүнөм карындашым деп, ал уктап калган трагында. Биз улан экөөбүз отуруп кобурашып отуруп, Амазон ачылганда анан эшигин такылдатып анан кеткен карындашыбыз. Анан ар кандай сөздөрдү жаза берет мекендештерчи. Ичине акыл калчап, комментарий жазардын астында кичине ойлонуш керек достор. Ошондой болду. Биринчи жумабыз 8,400 болуп калды. Андан кийин бизге Чикагога кетиш керек болду. Улан өз алдынча чыгыш керек болду. Анан биз бир Амазон алып калсак жакшы болот эле. Бир Амазон жүк алып калсак, улан билип калат эле. Кийин улан отдельно өз алдынча иштегенде жеңил болот эле деп Амазон жүгүн сурап, жакшы Агаядан Чикагога жакшы бир груз чыгып калды. Амазондун грузун алды. Ошондо да видео тартып киргизбедимби? Амазондун жүгүн кантип алыш керек деп. Улан баардык нерсени көрүп алды. Чикагога келдик. Бул Акчардактын сиңдиси деп айтып атам. Кээ бирөөлөр эркек деп эле эркектин атын койбойсуңбу дейт. Ал өзүбүздүн ишибиз. Акчардак, Кызыл Машка деген сыяктуу эмнеге аял зат ургачылардын атын коюп атабыз? Анткени артынан дагы трактарды алып келсин деп атабыз. Ошон үчүн биринен аркасынан бир трактарды алып келип атат. Мында Кызыл Машка Акчардакты алып келди. Акчардак болсо кийинки Volvo'ну алып келди, сиңдилерин алып келип атат. Дагы бир Freightliner алып келди. Ошон үчүн деген айта берет көп мекендештер, атын мындай койбойсуңбу, тигиндей койбойсуңбу. Кызыл Машка дегенде деле көп мекендештер айткан. Кызыл Машка эмне кыргыздын аты табылбай калды деп. Азыр болсо бүт кыргыздар билет. Кызыл Машка десең, Алмаз байкенин трагыбы деп. Достор, ошондой анан улан келип өз алдынча чыкты. Азыр жакшы иштеп жатат. Уланга баа бердим. Улан моундай азамат жигит экен, түз жүргөн, куйтулугу жок. Баардыгын бетке айткан, жумушка тың. Мен ошондо иштеп жүргөндө, экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө 70%-ын улан эле айдап койду. Мен айдасам эле Алмаз байке, мен айдайынчы. Мен айтам, уктап жатпайсыңбы десем, жок айдайынчы. Мен көбүрөөк уктадым. Көрсө деген адам кызыгат экен да, жаңы жумушка киргенде. Мен дагы башында кызыкчумун да. 2015-жылы жумушка киргенде, айдагым эле келчү. Азыр эме тракта 9-жылга кетип баратат. Ишине тажай баштайсың.
Бирок өткөндө бир мекендешим айтып атпайбы, Алмаз байке, сиз үйгө барып эс алганда кайра жумушка чыктыңыз келеби? Кадимкидей мен үйгө барып, үй бүлөнү сагынып, кызымды Салимушканы көрүп, 3 күн, 4 күн жүргөндөн кийин колум кытыша баштайт. Балакандарым кытышып, руль кармагым келип калат. Ал көнүмүш адат болуп калат экен да. Трак айдабасаң, болчуда эмес, бул жашоонун кандайдыр бир маңызы болуп калат экен достор. Мен ошол мекендешиме түз эфирден айтпадымбы? Инем, мен жеңил машинага караганда тракка отурганда өзүмдү кенен сезем. Трактан уверенныйраак сезем, орусча айтканда. Ошондой, анан улан өз алдынча чыккандан кийин мен жүк сурадым. Иштеп келейин деп. Ошол күн эле сразу биздин диспетчерлер таап берди. Диспетчерлер жүктү таап берди. Калифорнияны көздөй кеттим. Amazon жүгүн алып алып. Ал Amazon'дон кайра эмеге бардым. Salt Lake City'ге бардым. Salt Lake City'ден азыр Теннессиге кетип баратам. Үйгө жакындап баратам. Анан Кудай буйруса, достор, диспетчерлер жөнүндө бир жакшы бир видео чыгарам үйгө жеткенде. Азыр мен YouTube'дун форматында тартып атам видеонучу. Мен YouTube'га видео тартканга такыр убактым жок калды. Мекендештердин суроолоруна жооп бергенге такыр убактым жок болуп атат. Анан Instagram, TikTok'о, Telegram'га тарткан видеону YouTube'га коюп атам. Анан көп мекендештер форматын YouTube форматында тартпайсыңбы дейт. Мына ушул формат YouTube'дун форматы. Анан мен деген кээ бир штаттан өткөндө кооз жерлерин тартып койгом. Аны коюп аягында. Анан музыкадан коюп берем. Бош убакыт жок. Дрон учурганга убакыт жок, достор. Эгерде Америкада жумуш болбой жатсак, делдиреп дегемеде тракстаптарда сонун видеолорду чыгармакмын да. Мына азыр деген бир штатка барсаң сразу жумуш берет, бир штатка барсаң сразу жумуш берет. Ошо үйгө жетейин, Кудай буйруса, диспетчерлер жөнүндө бир кенен маалымат берем сиздерге. Диспетчер менен трак айдоочусунун ортосундагы карым-катнаш кандай иштеш керек, кандай туура иштеш керек, бири-бирин кандай түшүнүш керек, нюанстары абдан көп. Мен деген бул Sam Express компаниясына жумушка киргениме 8 ай болуп калды го дейм. Ошол келгенде эле Мирлан эним айткан бага. Sam Express компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, экинчиси Сайпиден эним. Мирлан эним айткан, Алмаз байке, көзүңүз кандай көрүп атат? Ошондой чыгаргыла видеону, эчтеке кошуп кооздобогула, кемитип жамандабагыла деген да. Эгер жок нерсе болсо. Жаманбы? Жаман, жакшыбы? Жакшы деп чыгаргыла дегенде абдан ыраазы болуп калгам. Анткени ал айткан да, силер деген жаман нерсени жакшы деп алдап видео чыгарсаңар, жараткан Алла Таалабыз көрүп турат. Сиз күнөөнү өзүңүзгө аласыз дегенде мен абдан туура дегем. Мен азыр диспетчерлер жөнүндө видео чыгарайын деп жаткан себебимдин дагы бир маңызы бар, достор. Биздин Sam Express компаниянын диспетчерлери Бишкекте отурат. Бишкекте мурда 50-55 диспетчер болсо, азыр утур бир группа набирать этип, 20 чакты баланы окутуп, диспетчерлерге практикага кошуп, кийинки группаны набирать этип, кайра диспетчерлерди окутуп, анан күчтүү диспетчерлерге кошуп атат. Көбөйтөлү деп атат. Диспетчерлердин санын 150гө жеткирели деп атат. Анткени деген бул Sam Express компаниясына күндөн күнгө 5-тен 10-дон балдар келип ордошуп атат. Диспетчерлер жетишпей калат кийинчерээк. Анын үстүнөн пикап трак компания ачышты. Мен дагы бул жөнүндө дагы видео чыгарам. Анан деген бир чети абдан туура кылып атат. Мен Мирлан анан Сайпидиниме сурадым, силер пикап трак компания ачтыңар, бир айча болуп калды. Видео чыгарып реклама кылайын десем, байке кичине кое туруңуз. Биз майын майы чыкканча иштеп көнүп алалы. Биз жаңы балдар келгенде овнерлер да келет да өзлөрүнүн трактары менен. Алло. Нормально? Да, еду. Нет, да, тот же груз, но вы вначале мы думали, что вы же говорили четверг.
теперь. Я говорил, там, в пятницу тоже добавьте, чтобы это лишнее время было. Я могу, завтра среда, да? Я завтра, среду это доставлю. Это. Нет, едем, да. Едем, все нормально, отлично. Завтра деливери сделаем. Хорошо. Хорошо, спасибо. Достор, ошондой. Эмнеге келип токтотуп мына диспетчерлер жөнүндө. Азыр как раз диспетчер чалып калды. Жакшы кетип баратасызбы деп. Ушинтип чалып туруш керек. Ушинтип чалып диспетчерлер. Байке кандай баратасыз? Иним кандай баратасың? Жолуң жакшыбы? Бузулган жокпу? Деп чалып турчу. Мен деген азыр Данияр инимди абдан сагынып атам. 5,5 жыл Данияр иним экөөбүз иштегенбиз. Абдан күчтүү диспетчер. Мен аны билбейм, Данияр мактай берсе сөз түгөнбөйт. Анан ошол диспетчерлердин санын көбөйтөбүз деп Бишкекте окутуп атат. Достор, саны көбөйүп атат. Бирок сапат да керек. Сапат керек. Бул деген диспетчер боло калсаң эле жумушту шартылдатып алып кете албайсың. Любой эле бала деген трака отуруп, жаңы бала трака келгенден кийин ал сразу эле бизде иштеп кете албайт. Ага да опыт керек. 1 ай керек, 2 ай керек, жарым жыл керек. Жарым жылдан кийин башкача иштейт, 1 жылдан кийин башкача иштейт дегендей. Достор, ошондой. Анан биздин SM Express компаниясында диспетчерлер көбөйүп атат. Мен да байкап атам. Анан мен деген бул жумушка киргенде 3 жигит мага диспетч кылчу. Мен аларды уже жакшы таанып, бири-бирибизди түшүнүп, трак айдоочусу менен диспетчер бул деген бир манжанын, бир колдун манжасындай болуш керек. Сөймөйдү кесип койсо бармагы ооруйт. Ошондой болуш керек. Тууган болуш керек. Бири-бирине дос болуш керек. Бири-бирине жакшылык каалап туруш керек. Бири-бирин дем алгандан түшүнүш керек, достор. Анан мен да байкап атпайм, мурда деген 3 диспетчеринде мондай сонун билип, уже бири-бирибизди түшүнүп калганбыз. Анан акыркы күндөрү жаңы мен тааныбаган балдар мага диспетч кылып атат да. Анан ошол жактан анча-мынча түшүнбөстүктөр пайда болуп калып атат. Аны мен түшүнөм, баардыгын түшүнөм. Ал деген диспетчердин окуган жигиттер деген бир турецкий лицейди бүткөн, жап-жаш койгон жигиттер, англисче билет, өмүрүндө трак жумушун элестеткен да эмес, көргөн да эмес, тракты айдап да көргөн эмес. Ошолор окуп алып анан диспетчер болуп иштеп атат. Диспетчер, эң сонун диспетчерлер качан чыгат, достор? Эң сонун диспетчер трак жумушунда иштеген жигит диспетчер болуп иштесе, ондай эң сонун диспетчерлер чыгат. Менин Данияр деген диспетчерим, менин иним өзү 6-7 жыл тракта иштеп, анан кийин диспетчер болуп иштеген. А бул жаш жигиттер деме, Кудай буйруса опыт алышат, 1 ай, 2 ай, 3 ай, жарым жыл, 1 жыл иштегенден кийин уже башкача иштей баштайт. Бизди түшүнө баштайт. Ошон үчүн деген SM Express компаниясына жаңы кирип жаткан диспетчер инилер, силер да бизди түшүнгүлө. Силерге кээ бирде катуу айтып коюп атабыз. Бир чети айдоочу катары, бир чети акыл насаат катары, ага катары, байке катары. Кээ бирөөңөрдүн атаңар менен тең болушум керек менчи. Кээ бирөөнү урушуп коюп атам. Андай болбойт, мындай болбойт деп. Диспетчер жумушту 100% билиш керек. Айдоочу сураган нерсенин бүт баарын түшүндүрүп айтып туруш керек. Анан кээ бирде айдоочу сураганда диспетчер түшүндүрө албаса, анда жумуш болбойт. Ошон үчүн жигиттер, SM Express компаниясына кирген диспетчерлер, жолуңар ачык болсун, дагы иштегиле. Любой жумушта шишкалар пайда болот. Трак жумушунда пикап трак, бокс трак, кафеге киресиңби, сулуулук салонуна киресиңби, любой жумушка киргенде көп кишилер билбейт башында. Андан кийин шишка, мияң шишка, тияң шишка, миякта шишкалар болот, анан шишкалар кеткенде убакыт өтөт, опыт пайда болот. Ошон үчүн ишиңерге ийгилик каалайбыз. Маалыматты көбүрөөк алып, айдоочулар менен дос болгула, ага болгула. Айдоочулардан сурагыла, жакшы сүйлөшкүлө. Айдоочулар силер менен сүйлөшкүсү келет. Ана кыска сүйлөшпөй, убактыңар болуп калса, байке кандайсыз, иштериңиз жакшыбы, трак жумушу кандай болуп атат,
сизге жагабы, жолдору кандай, эмне нюанстар бар деп сурай бергиле. Биздин убакыт көп. Мага азыр бир диспетчер чалса, мен 1 саат 2 саат деле билгенимди айтып бере берем. Мага деле чалгыла. Трак жумушу боюнча Америкада кандай десеңер, кийин силер дагы бул жакка келип калышыңар мүмкүн. Аракет кылсаңар. Силер тияктан диспетчер болуп иштеп жүргөнүңөр плюс болот ошондочу. Достор, ошондой. Жакында ошол видеону чыгарып койсом жакшы болот делем да, көбүрөөк нерселерди түшүндүрүпчү. Ато көптөгөн мекендештер эми бияктагыларга кызыгы жок болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда, Россияда, дүйнөнүн башка өлкөсүндө жашаган биздин мигрант индилер бар, байкелер бар, кыздар да бар, карындаштар да бар. Кызыгып мага көптөрү сурап калышат. Личкага жазып калат, тияка жазып калат. Алмаз байке, диспетчерлик жумуш кандай болот? Кантип иштеш керек, кантип окуш керек? Бул түшүнүп бериңизчи, бул кандай иштейт депчи. Анан бир чети ага катары, акты ак, көктү көк деп айтканда, колдон келсе диспетчер эмес, программист болуп иштегенге аракет кылыш керек. Анткени программисттин бул келечеги бар жумуш. Келечеги бар жумуш. Программист болуп иштеп, канчалык опыт алып, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл айдасаңар, кийин зарплатаңар дагы өсөт, абдан өсөт. Биякта деген жигиттер бар, жылына 250 миң, 300 миң, 350 миң доллар тапкан, көп 10 жылдан бери иштеген программист инилер бар, агалар бар. Тынч жумуш. Заданияңарды аласыңар, спокойно иштейсиңер. Диспетчерлик жумуш бул болсо, баягы келечеги кыскараак жумуш. Мына азыр деген, аны деген кийинки видеолордо айтайын, ошо диспетчер кандай акча табат, кантип иштегенде көбүрөөк табат, опытту кантип набереттеш керек, көп маалымат берем. Например, Кыргызстанда отуруп, жаңы диспетчер болуп келген жигиттер 1 гана процент алат. Элестеткиле, мен бир жумада 10 миң доллар тапсам, ошонун 1% канча болот? Санап койгула. Анан деген жаңы диспетчер болуп киргенден кийин силерге деген 10 водитель, 20 водитель бербейт да. Ашып кетсе бир 3 водитель, 4 водитель берип коет, ошо менен үйрөн деп. Анан кийин 1 жыл, 2 жыл иштегенден кийин 2% кылышы мүмкүн. Америкада болсо иштегендер сразу, по-моему, 3% алышат. Көп нерселерди айтып берем эмдиги видеодо, достор. Ошон үчүн программист болуп иштесеңер, келечегиңер кең болот. Кийин ошол бир чоң компанияларга жумушка кирип, ошол жактын отделинин начальниги болуп, дагы бир чоңоюп кеткенге, өзүңөрдүн IT школаңарды ачканга, бул келечеги кенен 21-кылымдын келечек жумушу. Диспетчер болсо бул нервный жумуш. Силер деген моякта не деген балдар менен иштейсиңер, алар силерди сөгүп да коюшу мүмкүн. Кыздар да диспетчер болуп иштейт да, ал карабайт. Кыздарбы, балдарбы, биякта 2 күн, 3 күн жүгү жок калтырып койсоңор, алар жини келгенде катуу айтып, катуу сөгүп коюшу мүмкүн. Ошондо дагы кээ бир диспетчерлер анан таарынып калат. Ошон үчүн бул да жакшы жумуш. Кыргызстанда отуруп алып, доллар менен акча алган жакшы жумуш. Эмете бергиле, өркүндө өсүп, практика кылып, стажыңарды көбөйтө бергиле. Бирок колдон келсе программист болуп иштеген аракет кылгыла, достор. Азыркы жүк, мен апараткан жүк жакшы жүк. Бул деген UPS-тин жүгү. UPS бул Amazon эмес, көчөнүн жүгү. Бул дагы $2 ашык, 2.50 ушундай майлына төлөп берип атат. Мына достор, ар кимдики ар кандай болот экен. Мен деген Чикагодан Лос-Анджелести көзүздөй кетип баратканда, кайсыл жерден? Невадага кире бериште, Ютадан Невадага кире бериш жерде 15-жолдон бир заправкага токтоп, солярка куюп атсам, Нур-Султан иним, бул биздин компанияга жаңы кирди, жаңы трак сатып алды. Аркаман келип кучактап калды да, Алмаз байке кандайсыз дейт. Ой, кандай жакшы иштер болот десем, болот дейт. Иштери кандай болот десем, өткөндө Чикагодан Лос-Анджелеске келдим дейт. Анан көчө күнү Сан-Диегого барып, Колорадо Денверге жүк бар дегенден барсам, жап-жаңы заводской Walmarttын трейлери экен дейт. Ошону алып кетейин десем, дагы бир кыргыз иним келип калыптыр. Ал экөө ошол жактан 2 Walmarttын трейлерин алып, ээчишип
кетип баратып ошол жерге эс алып токтошуптур. Ошол жакта уктадык дейт. Азыр кайра жолго чыгабыз дейт. Канчадан алдыңар десек, $1000 төлөп берип атат. Бай, 1000 майл экен. 1000 майл экен. Ошол Денверден эмеге чейин, Сан-Диегого чейин. 1000 майлга $2900 төлөп берип атат дейт. Бул деген ар бир майлы $2.90. Мына мен дагы айтып берип атам. Кээ бир жүктөрдү 3.60-тан алып калатабыз. Кээ бир жүктөрдү 2.90-дан, кээ бир жүктөрдү 2.1-демеден. Азыр көптөгөн жүктөрдү 1.70-тен. Мен биринчи жүгүм 1.70-тен болуп калган. Чикагодан эмеге барганда, Калифорнияга, Лос-Анджелеске барганда 1.70-тен апардым. Андан кийин 1.97-ден апардым. 2-ге жетпей да калып атат. Ошого да шүгүр дейли достор. Ошого да шүгүр. Бизди эң негизгиси жүгү жок жаткырбагыла диспетчерлер. Мен деген ошонун бүт баарын кийинки видеодо айтам. Эмнеге бизди жүгү жок жаткырбагыла деп. Биз жүгү жок калсак силерге да минус болот. Ошонун баарын түшүндүрүп берем достор. Анткени көп убакыт диспетчер болуп иштеген биздин мекендештерге сөз жок. Мен жаңы диспетчингке барам, же диспетчер болуп жаңы эле кирдим деген мекендештерге акыл насаат айткансып ага катары. Кеңештеримди айтып атам. Жакшы видеолор чыгып атат, блогерлер көбөйүп атат. Блогерлер көбөйүп, сону видеолорду коюп атат. Кээ бир блогерлер бири-бирин жамандап коюп атат. Чикагода жаңы чыгып келаткан блогерлердин кээ бирөө мени да жамандап коюп атат. Алмаз Байкедей пиар кылбагыла, Алмаз Байкедей ышкыртпагыла, Алмаз Байкедей эметпегиле, мен силерге накта эме берем дегенде блогерлер чыгып атат. Аман болгула, өскүлө, өңгүлө, мен ага таарынбайм. Эң негизгиси туура сүйлөгүлө да. Мен акты ак, көктү көк деп эле айтып келатам. Өзүмдүн катталуучуларым бар, өзүңөр билесиңер. TikTok'та да бар, YouTube'да да бар, Instagram'da да бар, Telegram'da да бар. Жаңы чыгып келаткан блогерлерге бир акыл насаат. Туура сүйлөсөңөр, түз жүрсөңөр, жакшы маалымат берсеңер өсөсүңөр. Мен деле бир күнү 0 баштагам. Азыр Кудайга шүгүр 100 000ге жакындап баратабыз. 90 000 болуп калды. YouTube'да дагы, Instagram'da дагы. Биз туура эмес маалымат берсек, ошол биздин мекендештер катталмак беле достор. Мына азыр YouTube'дан көптөгөн мекендештер көрөт. Баарыңыздарга чоң жалындуу салам. Ак жол, ден соолук, колдоп жүрөсүңөр, комментарий жазасыңар. Мен ошол комментарийларга такыр убактым жок болот да. Сиздерден абдан кечирим сурайм. YouTube каналымдагы ар бир мекендешимден кечирим сурайм. Силер жакшы комментарий жазып атасыңар. Ар дайым ак жол калып атасыңар. Алмаз Байке ак чардактын астынан шамал өтүп турсун деп, мурда кызыл машканын астынан шамал өтүп турсун деп, ата энеме чейин жакшынакай каалоо тилектерди айтасыңар. Атаң аман болсун, энең аман болсун деп жазасыңар. Ошол ар бир мекендештин үй бүлөсүндө чоң үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жолуңуздар ачык болсун. Просто мындай айтканда силердин жазган комментариянын астына жооп жазбаган үчүн өзүм кыжалат болуп жүрөм. Мына эртеден кечке иштеп жүрөбүз, укташ керек, тамак ич керек, жүк алыш керек, жүк бериш керек. Андан тышкары дагы мен комментарий жазыш үчүн токтошум керек, эс алыш керек. Анан улам эле звоноктор боло берет. Мен деген могу видеолорду тартарда телефондордун эмелерин өчүргөнгө аракет кылам. Жаза беришет. Жетишпей калдык достор. Ошондой. Дагы жакшы видеолор чыгат. Кудай буйрса мен барганда үйгө. Ушунда барсамбы, кызыл машкада оңолуп бүтүп калды достор. Билбей атам. Кызыл машканы эсин таап бериш керек. Же болбосо мен өзүм эле кайра ошол кызыл машкага отурам. Бул ак чардакты дагы бир инилер сураган кишилер көп. Достор, азыр деген ушундай кумурскадай жайнап, жигиттерибиз келип, трактын окусун окуп, эмелерге, компанияларга жумушка кирип, тракторду мынчалык сатып алчу эмес. Кыргыздар мен көргөн эмесмин мынчалык сатып алганын. Биз 2015-жылы мен тракка киргенде кыргыздар деген башка бир орустардын, поляктардын, литовецтердин эле компаниясында айдоочу эле болуп иштешчү. Анан кээ бир эле саналуу кыргыздардын эле 1ден, 2ден, 3ден трак бар болчу. Азыр почти окусун бүтүп, правасын алган мекендештер жумушка кирип атканда почти 50% өзү трак сатып алып кирип атышат да, овнер катарычы. Бизде мындай болгон эмес да. Биз деген өзүбүздүн компания драйвер болуп кирип,
компаниянын трагын айдап, жарым жыл, 1 жылга чейин айдап, көп нерсени түшүнүп, кайсы трак жакшы, кандай тандаш керек деп ошолорду билип алып, анан трак сатып алганбыз да. Азыркы мекендештер тыңыраак болуп атат. Азыр деген Америкага көптөгөн мекендештер келип атат. Ким атайын план коюп, даярданып келген мекендештердин арасында бизге караганда көп нерсени ойлонгон, даярдыгы күчтүү мекендештер келип атат. Азаматсыңар, анткени маалымат көп болуп атат азырчы. Маалымат көп болуп атат. Интернетке кирсеңер, анан ошолорду сактап жакшы келип атат. Анан кыйналган мекендештер, мен ар дайым айтып келем, эмне үчүн кыйналып атат? Чөнтөктө $200 калып атат. Мексикадан киргенде $200. Мен жаңы эле видео койдум. Жаңы бир байкебиз чыгыптыр, алда блогер болуп, Мексикадан кирген бир жигиттин атын дагы Алмаз деп коюп коюштур. Баягы никнейм коюп атат. Мексикадан кирди, бетин көрсөтпөйлү. Бирок абдан сонун интервью экен. Мен деген Telegram каналга койдум, өзүм кызыгып көрүп чыктым. Кыйынчылыктарын көрсөттү. Ошо Мексикага келип алып дагы биздин мекендештердин бөлүшүп, бири-бирине маалымат бербей, кызгангандарын айтып берди. Анан ошол Алмаз деген жигит, бул никнейм, өзүнүн аты башкача болуш керек. Ошол иниме ак жол кааладым, Американы ушунчалык каалоо тилек кылып жүрдүм эле, жеттим деп абдан сүйүнүп жүрөт. Анан ошол жигитти айтты, видеосун көрүп калсаңар, Америкага киргенде мен чөнтөгүмдө $250 калды дейт. Эгерде достору жок болгондо, 2 досу жок болгондо, ошолорго самолетко билет алып, жумуш таап берип, машинага алганга жардам бербегенде талаада калмак ал жигитчи. Ошон үчүн Мексика менен киресиңерби, кайсы жак менен киресиңер, өзүңөрдүн ишиңер достор. Биз только ийгилик каалап, дуа тилеп бата берип турабыз. Америкага келгенде даярдык, андан кийин даярдыктан тышкары бул жака келип, ар дайым айтабыз, мүшөктөп баягы акчаны карды ырыткандай эметпейсиңер. 1 жыл деп коелу, 1 жыл. 1 жылга чейин кыйынчылык боло берет. Андан кийин оңолот. Ошондой достор. Азыр мен сыртты да көрсөтсөмбү же жок, көрсөтө албайт экенмин. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Ар бириңиздерге ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук дегендей анча-мынча бакылдап койдум. Бул эмне бакылдап атат деп айтпаңыздар. Мен сиздерге анча-мынча маалымат берейин деп, өзүм жолду кыскартып алайын деп чыгып койдум. See you next time.